21 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Аарондун уулдарына ыйык кызмат кылуучуларга мындай деп айт. Алардын эч кимиси өз элинин ичинен өлгөндөргө кол тийгизип булганышпасын. Бирок алардын каны бир болгон энеси, же атасы, же уулу, же кызы, же бир тууганы, же күйөөгө чыга элек карындаш өлүп, аларга колун тийгизсе, булганбайт. Булганбас үчүн өз элинин ичинен кимге болбосун колун тийгизбесин. Алар чачтарын алдырышпасын, сакалдарынын учтарын кырктырышпасын, денелерине так салдырышпасын. Алар өз кудайына ыйык болушсун, жана өз кудайынын ысымын булгашпасын. Алар Теңирге курмандык чалышат, өз кудайына нан тартуулашат. Ошондуктан алар ыйык болушсун. Алар бузулган аялды, жаманаттуу болгон аялды, күйөөсү таштап кеткен аялды алышпасын. Анткени алар кудайга арналган ыйык адамдар. Аларды ыйык туткула, анткени алар кудайыңа нан тартуулайт. Алар сен үчүн ыйык болушсун, анткени силерди ыйык кылган Теңириңер мен ыйыкмын. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы өзүн ойноштук кылып булгаса, ал атасынын атын булгаган болот. Аны отко өрттөп жибергиле. Бир туугандарынын ичинен башына майлоочу май куюлуп майланган ыйык кийим кийген башкы ыйык кызмат кылуучу баш кийимин чечпесин жана кийимдерин айрыбасын. Өлгөн адамга жакындабасын. Ал турсун өзүн өлгөн атасы менен энесине колун тийгизип булгабасын. Ыйык жайдан алыстабасын. Кудайынын ыйык жайын булгабасын, анткени анын башы майлоочу май менен майланып Кудайга арналган адам. Мен Теңирмин. Ал кызга үйлөнсүн. Ал жесир аялды, же күйөөсү таштап кеткен аялды, же жаманаттуу болгон аялды, же бузулган аялды албасын. Ал өз элинен чыккан кызды гана аялды калсын. Ал өз тукумун өз элинин арасында булгабасын, анткени аны ыйык кылган Теңири менмин. Теңир Мусага мындай деп айтты. Ааронга мындай деп айт. Сенин укум-тукумуңдун ичинен денесинде кемчилиги бар адам Кудайына нан тартуулабасын. Денесинде кемчилиги бар адам ыйык кызмат кылуучу болбосун. Сокур, төкөр, кебетеси суук, буту сынган, колу сынган, бүкүр, кургак учук менен ооруган, көзүн чел баскан, таз, чалыр, котур, энеги майып адам курмандык чалбасын. Ыйык кызмат кылуучу Аарондун тукумунан денесинде кемчилиги бар адам Теңирге курмандык чалбасын. Анын денесинде кемчилиги болгондуктан Кудайына нан тартуулабасын. Ал адам Кудайынын эң ыйык курмандыктарынан жана ыйык курмандыктарынан жесе болот. Бирок ал ыйык жайдын көшөгөсүнө келбесин. Курмандык чалынуучу жайга жакындабасын, анткени анын денесинде кемчилиги бар. Ал менин ыйык жайымды булгабасын, анткени аларды ыйык кыла турган Теңири менмин. Анан Муса ушулардын баарын Ааронга, анын уулдарына жана Исраил уулдарына айтты. 27 забур. Сага кайрылып жатам, Теңир. Менин тирегим, мага жооп бербей койбо. Эгерде сен жооп бербей койсоң, анда мен көргө түшкөн адамдай болуп калам. Мен сага кайрылганда, сенин ыйык ибадатканаңа колумду сунганда, жалынган үнүмдү уга көр. Мени ыймансыздар менен, адилетсиз иш кылгандар менен кошо өлтүрбө. Алар жакындар менен тынчтык жөнүндө сүйлөшүшөт, бирок жүрөктөрүндө жамандык. Аларга өздөрүнүн кылган иштерине жараша, жаман иштерине жараша бер. Аларга колдор менен кылган иштерине жараша бер. Аларга өздөрүнүн тиешесин бер. Алар Теңирдин күчүнө, анын колдору жасаган иштерге көңүл бурушпагандыктан, ал аларды талкалайт, кайра тургузбайт. Теңирге даңк, анткени ал менин жалынган үнүмдү укту. Теңир менин күчүм, калканым, менин жүрөгүм ага таянгандыктан ал мага жардам берди. Ошондо жүрөгүм кубанычка толду. Мен аны ырым менен даңктайм. Теңир өз элинин күчү жана өзүнүн майланганынын куткара турган коргоочусу. Өз элиңди куткар, өз мурасыңа батаңды бер, аларды кайтар, кылымдан кылымга жогору көтөр. 28 забур. Кудайдын уулдары, Теңирди көкөлөтө мактагыла, аны даңктагыла, ага урмат көрсөткүлө. Теңирдин атын даңктагыла. Теңирге анын эң сонун ыйык үйүндө таазим кылгыла. Теңирдин үнү суулар үстүндө. Даңк Кудайы дүңгүрөдү. Теңир көп суулардын үстүндө. Теңирдин үнү күчтүү. Теңирдин үнү улуу. Теңирдин үнү кедр жыгаштарын талкалап жатат. Теңир Лебанон кедрлерин кыйратып жатат. Теңир аларды букачардай секиртүүдө. Ал эми Либанон менен Сирион тоолорун жаш өгүздөй секиртүүдө. Теңирдин үнү чагылганды чагып чыгарып жатат. Теңирдин үнү чөлдү титиретип жатат. Теңир Кадеш чөлүн титиретип жатат. Теңирдин үнү жейрендерди боюнан бошотуп, токойлорду жылаңаштап жатат. Анын ибадатканасында бардыгы анын атак даңкын даңазалап жатат. Теңир топон суунун үстүндө өз тактысында отурат. Теңир түбөлүк падыша болуп тактыга отурат. Теңир өз элине күч берет. Теңир өз элине тынчтык берип, батасын берет. 5 бөлүм. Сүйлөгөнгө шашылба.
Жүрөгүң да Кудайдын алдында сүйлөгөнгө ашыкпасын. Анткени Кудай асманда, сен болсо жердесиң. Ошондуктан аз сүйлө. Түштөр түйшүктүн көптүгүнөн кирет. Акылсыздын үнү көп сүйлөгөндөн билинет. Кудайга убада берсең, аны кечиктирбей аткар. Анткени ал акылсыздарга ырайым кылбайт. Берген убадаңды аткар. Убада берип аткарбай койгондон көрө, убада бербегениң жакшы. Тилиңдин денеңди күнөөгө батыруусуна жол бербе. Кудайдын периштесинин алдында бул жаңылыштык дебе, болбосо Кудай сенин сөзүңө каарданып, колуң менен кылган иштериңди кыйратып салат. Анткени көп түш көргөндөн курулай убаракерчилик жана сөз көп болот, бирок сен Кудайдан корк. Эгерде сен кайсы бир дубанда кедейлер кысымга алынып, адилеттик менен чындык бурмаланып жатканын көрсөң, буга таң калба. Анткени жогоркунун үстүнөн андан жогорку карап турат, анын үстүнөн эң жогорку көз салып турат. Өлкөнүн артыкчылыгы болсо, өлкөсү үчүн кам көргөн падыша болуп эсептелет. Күмүштү сүйгөн адам күмүшкө тойбойт, байлыкты сүйгөн адам андан пайда таппайт. Бул да курулай убаракерчилик. Мал мүлк көбөйгөн сайын аны пайдалангандар да көбөйөт. Ага ээлик кылгандар аны карап туруудан бөлөк кайсы бакытты табышат? Көп жейби, аз жейби, эмгекчинин уйкусу таттуу, ал эми байдын ашыра тоюп алганы өзүнө уйку бербейт. Мен күн астында кайгылуу нерсе бар экенин көрдүм. Байлык сактап жүргөн ээсине зыян келтирет. Ал байлык күтүлбөгөн кырсыктардан жок болот, андан уул төрөлдү, бирок анын колунда эч нерсе жок. Ал энесинин курсагынан кандай жылаңач чыкса, ошондой жылаңач кетет. Өз эмгегинен колуна эч нерсе көтөрүп кете албайт. Бул да кайгылуу нерсе. Ал кандай келсе, ошондой кетет. Текке кеткен эмгегинен ал эмне пайда тапты? Ал болсо өмүр өткөнчө караңгыда туталанып, капаланып, ачууланып тамак жеген. Мен жакшы жана жагымдуу нерсени да таптым. Бул адамдын өзүнүн Кудай берген бүт өмүрүндө күн астында кылган баардык эмгегинен ырахат алуусу, жеп ичүүсү, анткени бул анын үлүшү. Эгерде кайсы бир адамга Кудай байлык жана мал мүлк берсе, жанагы аларды пайдаланууга бийлик берсе, өз үлүшүн алса, эмгегинин үзүрүн көрсө, анда бул Кудайдын белеги. Ал өз жашоосунун кыскалыгы жөнүндө көп ойлонбойт, анткени Кудай анын жүрөгүн кубанычка толтурган. Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган 2 каты. 1 бөлүм. Машаяк Иса аркылуу бериле турган өмүр жөнүндөгү убаданын негизинде Кудайдын эрки менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан сүйүктүү уулум Тиметейге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Машаяк Иса сага ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Ата бабаларым сыяктуу эле өзүм да таза авир менен кызмат кылып жаткан Кудайга ыраазычылык билдирем. Күнү түнү сыйынганымда ар дайым сени эстейм. Сени ушунчалык көргүм келет. Көрсөм кубанычым артар эле. Коштошкондогу көз жашың эсимде. Сенин чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм. Мындай ишеним адегенде сенин тайенең Лоис менен апаң Ойникеде бар эле. Сенде да бар деп ишенем. Ошондуктан сага эскерте кетейин. Менин кол коюп сыйынуум аркылуу Кудайдан берилген жөндөмдүүлүгүңдү жалындат. Анткени Кудай бизге коркунучтуу эмес, күчтүү, сүйүүнү жана өзүн өзү башкара билүүнү берүүчү рухту берген. Ошондуктан сен Теңирибиз Иса Машаякты күбөлөндүрүүдөн жана ал үчүн туткунга алынган менден уялбагын. Тескерисинче, жакшы кабар үчүн башыңа түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыда. Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн каалоосунун жана ырайымынын негизинде куткарды. Ыйык чакыруусу менен чакырып алды. Бул ырайым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машаяк Иса аркылуу көрсөтүлгөн. Бирок бул ырайым азыр куткаруучубуз Иса Машаяктын келүүсү аркылуу ачыкка чыкты. Ал өлүмдү жеңип, жакшы кабар аркылуу өмүрдү жана өлбөстүктү жарыкка алып чыкты. Мен ошол жакшы кабардын таратылышы үчүн насаатчы, элчи жана бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Ошол себептен мен ушундай азап тартып жатам, бирок уялган жокмун. Анткени мен кимге ишенип калганымды билем жана ал өзүнүн мага ишенип тапшырганын ошол күнгө чейин сактаарына ишенем. Менден уккандарыңды туура сөздүн үлгүсү катары ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен сакта. Сага ишенип тапшырылганды ичибизде жашаган ыйык рухтун жардамы менен сакта. Асиялыктардын баары мени таштап кетишкенин сен билесиң. Алардын арасында Пигел менен Эрмоген да бар. Теңир Онесипордун үй бүлөсүнө ырайым кылсын, анткени ал мени көп жолу сооротtu. Менин кишенимден уялган жок. Римде жүргөнүндө ал бүт аракетин жумшап мени издеп тапты. Теңир ага ошол күнү Теңирден ырайым таптырсын. Анын Эфесте кандай кызмат кылганын сен жакшы билесиң.